Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, назарыңыздарда кайрадан күн тартибинде программасы. Бүгүнкү парламенттин отуруму өзүңүздөргө белгилүү болгондой Манас аэропортунун жанында катталган учак кырсыгынан көз жумгандарды эскерүү мүнөтү менен башталды. Бүгүнкү күн тартибине бир нече мыйзам долбоорлору өкмөт тарабынан сунушталып жатат. Анда ушул маселелер боюнча айрым депутаттарга суроо салсак. Өрөк Такталыч, бүгүн ушул күн тартибинде коюлган маселелер менен катар эле сиз дагы айрым маселелерди козгоп кеттиңиз. Ошондой эле ошол авиа кырсык боюнча бүгүн парламентте каралабы? Эмне талкууланат? Эми ошо мынакей бир топ депутаттар сунуштады. Өкмөт маалымат берип койсун деп туруп. Эми мен ойлойм, азыр болсо изилдөө иштери жүрүп атат да. Ошон үчүн биз өкмөткө мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Мындай баардыгын кылдаттык менен изилдеп чыксын. Бул мындайча айтканда чоң күтпөгөн жерде окуя болду да. Анан кийин ошонун негизинде эми өкмөттүн маалыматын угуп коюп, анан кийин изилдөөдөн кийин кайра кайтып келебиз да бул нерсеге. Бирок мени өзгөчө мындай ойлонтуп, жанагы көп мындайча капа алганы бул болсо могу жанагы жалпыга маалымдоо каражаттардын өкүлдөрү президентибиз мынакей кайгын деп жарыяласа, ошого карабай кээ бир радиолор, кээ бир мынакей телевидениялар алар болсо мынакей өзүнүн программасын жөнүнгө келтирбей, баягы мурункудай эле ырларды шаңдуу өткүздү да. Ошол мага мындай чоң нерсе, мындай капа кылып киши ойлонтуп атат да. Биз мамлекет болгондон кийин, мамлекеттин жетекчиси жарыялагандан кийин баардык жеке менчикпи же мамлекеттик мекемелерби баардыгы ошого мындайча айтканда угуп туруп багыныш керек да. Ошону мыйзамдуулук дейт. Анан кийин ушинтип биз болсо 30тан ашык жараныбыздан айрылып атсак, ошонун ичинде кичинекей бөбөктөр болуп атса, мен ойлойм ал адамдардын ошолордун ээлери кантип жашап, кантип туруп атат депчи. Бир күн чыдап көтөрүп койсо болот да ошону. Ошону биз мыйзамдаштырышыбыз керек. Эң негизгиси элибиздин мындайча айтканда көз карашын, ан сезимин оңдошубуз керек. Ага бирден бир бул болсо радио менен телевидение. Бирден бир радио. Идеологиянын негизги түптөп жеткизе турган ушул эки нерсе. Ошону биз мындай тартипке салышыбыз керек. Рахматчы. Саламатсызбы? Бүгүн могу аңчылык жана мергенчилик боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча сиз көп пикирлерди айттыңыз. Бул мыйзам негизи эмнеге багытталышы керек эле? Мындай болот да, кызык, булар айылдуу эл калк жайгашкан жердеги аңчылык кууга тыюу салып атат да. Өзү эл жайгашкан жерге кийик келбейт. Эл те аң талааларда, эгин тоолордо да. А менин айтканым, ушул чүйдүн башында эле көбүрөөк жайлоосу бар. Атайын улуттук паркка келет. Аякта бул жолу бир жол узундугу 60-70 километр, а дээрлик 10-15 миң гектар жер жатат. Аякта ошол аңчылык сезону күздө башталат, октябрдан. Анан май-апрелге чейин бир да кыргыздын чегарачысы да жок, аңчысы да жок, чабаны да жок. Ошол учурда коңшу өлкөдөн вертолет менен кетип аңчылар биздин кийиктерди өзүнүн территориясына айдап кирип кетет. Бир адам көзөмөлдөбөйт. Ошол жактан атышат. Ойлосоңуз, ошол жакта ээн талааны 15 миң гектардай жерди бөлөк өлкөнүн аңчылары көзөмөлдөйт да. Анан ошол жака бир аңчыны же бир чегарачыны коюп өтүрүп биз кантип көзөмөлдөй алабыз? Бул мыйзам ниети жакшы, бирок иш жүзүндө аны аткарыш өтө кыйын да. Дээрлик аткарылбай турган мыйзам да. Алар айтып атат, бул калктуу эле жерге тиешелүү деп. Калктуу жерде аңчылыкты эл өзү тийип коет. Калк жок жерде аңчылык тийганга кантип биздин мыйзамыбыз жетет, кантип биздин колубуз жетет, кантип биздин күчүбүз жетет. Кеп ошондо болот да. Бүгүн аңчылык жана мергенчилик боюнча мыйзам долбоорун өзгөртүү киргизүү боюнча бир топ талкуулар болду. Ошону сиз да бир топ сунуштарды айттыңыз окшойт. Негизи бул кандай багытта болуш керек? Бул мыйзам жанагы чегаралаш жашаган аймактарда 500 метр аралыкта мылтык атылбаш керек. Аңчылыкка тыюу салынат деген мыйзамда чегаралаш аймакта мылтык атылып, анан баягы бир кандайдыр бир конфликтке же бир эмеге себеп болуп калбасын деген ой менен аны колдоп бердик. Бул абдан туура мыйзам. Негизи жаныбарларды, сейрек кездешкен жаныбарларды атууга тыюу салган бардык мыйзамдарды биз колдошубуз керек. Анткени сейрек кездешүүчү жаныбарлар бизде жылдан жылга жоголуп баратат. Керек болсо мына ак илбирсти атып алган адамдар болуп атат, башкалар болуп атат. Ушунун бардыгына тыюу салуу, жазаны күчөтүү аркылуу жылдан жылга ушинте берсек, биз жапайы жаныбарларды, кызыл китепке кирген жаныбарларды мындай сактоонун аракетинде болобуз да. Бул мыйзам 3-чү окууда колдоп берилдик. Эми президент кол койсо, бул күчүнө кирет. Бул бирок бир бөлүгү. Бул жанагы чегаралаш аймактарда гана жаныбарларды атууга тыюу салынды. 500 метр аралыкта гана.
Анткени ал жерде да проблема бар. Баягы чек аралаш аймактарда Кытай мисалы, Тажикстан ал жакта мораторий кирген да. Анан биздин жапайы жаныбарлар, гайберендер, аркаргулжа, текелердин бардыгы ушул Кытайга эмеге карап качышкан, Тажикстанга. Анан ал жакта атпайт. Ал жакта мораторий атпайт. Ошон үчүн чек араларын бир аз өтүп келишет. А биздикилер ошо именно ошо чек аралаш аймакка барып туруп, анан ошол жерден баягы жаныбарларды кырып аткан учурлар көп да. Ошого тыюу салган мыйзам. Бул жакшы негизи. А эмки жума биз дагы эле эмки шаршемби күнү биз ушул мораторий киргизүү боюнча мыйзамды алып чыгабыз. Сиздер демилгелеген мыйзам. Биз демилгелеген мына мен бармын ал жерде, Дастан Бекешев бар, Алтынбек Сулайманов, Өмүрбек Бабанов, Эмил Токтошев баштаган депутаттар бар. Бул дагы азыр зарыл мыйзам деп ойлойм, анткени бул система, бул мындай аябай чоң бир мафиялык бир схема болуп калды. Анткени жапайы жаныбарлардан азыр мен суроо бердим. Арабтар өткөндө келип Кыргызстандан итергилерди кармап, монтип шымына катып кетип аткан жерден кармалды. Ошолорду кое бериптир десем, булар азыр билбейт. Кое бергенин же кое берилбегенин билбейт. Булар көзөмөл деген жок азыр. Эми жаныбарларды дагы ушул чет өлкөдөн келип кырып атып, анан интернетте карасаңыз англис тилдүүлөр жазып атат. Бай Кыргызстанга келгиле жаныбарларды атуу абдан оңой экен, арзан экен, бул жакта деген штраф арзан экен деп ушинтип жазып, алар интернет аркылуу YouTube, Facebook, Instagram аркылуу башка ошол баягы аңчылыкты сүйгөн бай адамдарга кайрылып атышат да. Мисалы Агылберсти ысык көлдө аткан адам 300 миңден 500 миң сомго чейин айыппул төлөйт экен. Эми мисалы 500 миң сом канча доллар болуп калат дейли. Мындай чет өлкөдөн бизге акчасы жок адам келбейт аңчылыкка. Бүт миллионер, миллиардерлер келет. Аларга 500 миң сом кыргыздын сому мындай акча эмес да. Жөн эле берип коет да, чыгып кетет. Агылберсти атып алдым дейт. Штраф ушунча экен дейт, андамай деп туруп акчаны берип коет. Ошо менен мындай болот да. Ошон үчүн бул тармакка биз ушул жыл башынан кириштик азыр. Бүгүн почта жана электр байланыш боюнча маселени талкуу учурунда сиз баягы абоненттик төлөмгө 10 сом алган маселени көтөрдүңүз. Ушул маселенин көтөрүлүшүнүн себеби эмнеде болду? Негизи бир 2 жума мурда коомчулукта бул маселе аябай талкууга алынган. Бир сотовый компания, сотовый компаниянын операторлору баягы төлөмдөрдүн төлөдү 10 сомго чыгарып, мен ойлойм, ушундай бир чоң талкуу болуп кетти бир элдин ичинде. Чынында биз өзүңөр жакшы билесиңер, 2010 жылы баягы ар бир звонокко 60 тыйын кошулганда бул дагы ушу көптөгөн элдин наразычылыгы билинген. Ошон үчүн мен бул маселе боюнча дагы азыр баягы жоопкерчилик боюнча суроо бердим комитеттин өкүлүнө. Бул маселе боюнча дагы мен тилекке каршы бүгүн жыйында антимонопольный органдын өкүлү жок болуп калды. Ошон үчүн өкмөткө поручение берилди. Аларда ушу маселе боюнча бизге кенен маалымат берилсин деп протокольный поручение берилди. Парламенттин күн тартибинде электр жана почта байланышы жөнүндө маселе каралып жатканда сиз алыскы айылдардагы байланыштардын жоктугу боюнча маселе көтөрдүңүз. Мунун себеби эмнеде болду? Бул былтыр 2016 жылдын июль айында биз фракциянын жетекчиси, биздин СДПК Исай Шемкул Жомуркулов болуп биргеликте депутаттар тобу республиканы кыдырып чыкпадык. Ошондо Тоң районунда өйдөңкү долина деп коюшат да, баягы верхний долина деп, бул Тоң районунда баягы көлдүн жээгиндеги айылдар, анан тоонун ортосунда айылдар бар да. Ошол жакта жанагы санариптик телевидение толук камсыз болду экен, камтыйлы экен. Анан ошону баягы арызданышкан элдерчи. Анан мен келип сентябрь айында баягы заседание башталганда, иш башталганда биякта көтөргөм ал маселени, ар кандай маселелерди. Анан мага жооп келген булардан. Толук камсыз кылып келдик, текшерип келдик, баары жакшы депчи. Анан жакында эле ошол жактын тургундары экен, ушу сиз көтөрдүңүз эле маселени, бирок ошондой жооп келиптир, бизге да келди жооп. Бирок баягыдай эле толук камсыз болдук деп айтышканда, анан бүгүн баягы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ошо агентствонун өкүлдөрү келген экен. Анан суроону кайра койдум. Мындай айтканда суроо эмес, баягы талапты койдум да. Кандай жооп болду? Эми биз карап кайра да бир текшерип келели деп атпайбы барыпчы. Анан анткени жакында жана аналоговыйды өчүрүп цифровойго өтөбүз деп атат. Анда эч нерсе көрбөй калышпайбы, маалымат жок болуп калат ал жердечи. Анан 21-кылымда чыгып атып, ушундайга түшүп болуп калсак анда туура эмес болуп калат да. Ошону алдын ала эметип койсо, иштерди аткарып койсо деген ой менен айтып койдум да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер парламенттин күн тартибинде программасын көрдүңүздөр. Парламентте болуп жаткан
негизги жаңылыктар менен сиздер Пирамида телеканалы аркылуу таанышсаңыздар болот. Ошондой эле Кеңеш КЖ сайтынан маалыматтарды окуп, парламент радиосунан уксаңыздар болот. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.